башкаларды билбейм, менин апарган элдин маселесин чечип берип келатат. Вакытты кетирип, эптеп бир бурмалаган элди кайра артынан шордо кылып жөнөтпөй. Келип биздин маселени чечип бергилиңиздер келип. Сессияга коюңуздар, атпай кылыңыздар мындай нерсени. Бул ККМ, ТТН, ЭТН дегениңиздерди жанагы гипермаркет, супермаркетке коюңуздар. Карапайым базарда иштеген элдин баары эле карапайым адамдар. Сиздер келип өзүңүздөр базардан соода кылбайсыздар. Бизге жалаң эле өзүбүзгө окшогон айылдан келген адамдар соода кылышат. Өз окатыбызды кылып атабыз. Мен Ош базарда Берекет ынтымак профсоюзунун председателимин. Бүгүнкү талап карапайым элдин жанагы средний и крупный мелкий оптовиктердин жумуш орундары жоюлуп кетүү коркунучунда толук ыктымал. Себеби бул ЭТТН, ККМ деген маселе бул биздин карапайым элге өтө туура келбейт. Бул цивилизованный мамлекеттерде бизде себеби биз Кыргызстан боюнча базар багат. Базарлардан башка эч ким бакпайт. Башка жакта жумуш жок, өзүңүзгө толук маалымат бар булар боюнча. Бул жерде миңдеген биздин карапайым кыргыз элинин ошол ортодогу өздөрүнчө бөлүшүп алган 1 тыйын, 10 тыйын, 50 тыйындан кошуп соода кылган карапайым элдин жумуш орундары боюнча алар азыр 4 айдан бери товар ала албай калышты. Себеби ЭТТН деп 8 миллион деп. 8 миллионго эми азыр бардык инфляция болгонго байланыштуу 8 миллионго андай деле жарытып товар келбейт. Анын бул жерде бир маселе суммадан алып салык төлөйсүңөр деп атат да. Эми 8 миллионго прибыльден албай суммадан алды дегени бул билбейм, бул дүйнө жүзүндө жок да. Биздин эмнеге мындай митингтерге түртүп атышат? Себеби биз эл өкүлү болгондон кийин эч ким үнүн укпагандан кийин карапайым элдин түшүнүктүүлөрүнүн баарын түшүнүп алып, кандай болуп аткан маселесин жогору жака айтып барсак, бир дагы катка жооп беришпейт. Чыныгы бул мурункудай бирөө жалдап келген жок акчага. Же эме кылган жок. Эл фактически, практически өздөрү 4 айдан бери товар ала албай, ЭТТН деп штрафтары автоматически келип калган үчүн, прибыль эмес суммадан төлөнгөн үчүн, ал базарда иштегенин кажети жок үчүн эл өзү чогулуп, эл жыйналып келгенде биз, конечно, эл тараптын көрүп тургандан кийин кандай болуп атканын көрүп, чыныгы акыйкатты айтыш үчүн бул жерге келебиз. Бүгүнкү талабыңыздар кандай? Бүгүнкү талап элдин талабы, жалпы эле талабы ЭТТН, ККМ, виртуальный складка биз каршыбыз. Бизди патенттик система менен калтырсын, потому что биз эл көтөрө албайт. Биздин кошуп аткан товар себестоимость, мисалы үчүн товардын өзү мисалы үчүн 1000 сомго келсе, ошонун 20 сомдун гана налогун төгө алабыз да. Биз ошол 20 сомдун налогу 1000ге 20 сом. Булар общийден алып атат, от прибыли. Албай булар общий себестоимость товардан алат. Бул туура эмес. А биз ал 20 сом ичинде канча расход жатат булар эсептеген жок да. Ушунда бул мыйзам бизге такыр туура келбейт. Бул башка Европа может бизге туура эмес да, такыр. Биз эле Өзбекстан кабыл алган жок. Казакстан эмне үчүн Кыргызстан кабыл алып атат? Потому что элдин мына уровенин көрүп атат да. Эл өзү самовыживание менен эптеп жаныбызды багып атсак, биздин могу налогдор такыр туура эмес. Бүгүн бул жака чыккан жарандар кимдер? Жарандар бүт базарлар, торговец, бүт могу Кыргызстандагы соода саттыклар 80% соода саттык менен жашайт да. Потому что бизде завод, фабрика жок болсо соода саттык менен жашаган элдер карапайым калк, өзүн өзү баккан эл.